бир аз тынчып калгандай көрдүм. Көптөгөн биздин саясий туткундарды бошотуп алып келгенге жетиштик. Акча каражатын чөнтөгүн кенен кесип астынга кактан тапчу элек. Ай мени уже баары пайдаланып атышат. Алмаз Шаршеновичту баары эле ардактай бербейт да. Эми кыргыздарга акысыз иштеп берейин деп атам да. Акча таап баштадым болуш керек ага чейин. Ооба. Президенттин бир тууганы болгон эмессиз. Партиянын көлөкөсү силерге канчалык деңгээлде тиет? Бирок чынында булар жеңилип келе жатат. Оппозициясыңарбы? Аягында Ош шаарында сел болуп 8 киши каза болду. Ал жактын вице-президенти болуш оңой эмес деп айтып атышат. Ал бир эмес 6 президент менен тең иштешкен. Чакыруулар аябай көп болду эле го. Депутаттык мандаты жок эле кыла алам. Мындай жүрөгүңдөрчү кичинекей бала жашайбы? Көчүүнө кирип кеттим деп айтып атат. Темирландын жеке жашоосунда кандай жаңылыктарды күтөбүз? Жок эми анчалык эмес. Азыр Темирландын материалдык жакта кандай байлыктары бар? Эмнени топтой алдың? Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. 3 жыл мурун алган интервьюмдун этегиндеги комментарийлерде дагы маек алыңыздарчы, дагы уккубуз келип атат деген сыяктуу суранычтар абдан көп болгон. Мына бүгүн убакыт сааты жетип отурат. Бүгүн менде мейманда Темирлан Султанбеков. Саламатсыңдар. Саламатсыңарбы? Сени көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Биз аябай расмий отурганыбыз менен бейрасмий дагы суроолорго жооп ала алабыз бүгүн. Темирланды акыркы учурларда бир аз тынчып калгандай көрдүм. Өз жеке ишиң менен алек болуп, саясий жакка көбүрөөк баш бакпай эле, чабышпай эч ким менен тыйып-тыныч жашап аткандай сезилип атат. Туура эле сезилип атабы? Саламатсыңарбы? Силерди көргөнүмө мен дагы абдан кубанычтамын. Биринчиден, анан экинчиден сурооңузга жооп берип кетсек, билесиздерби, биз эч кандай тынчыган жокпуз. Эмне үчүн андай болуп аткандыгын мен билбейм. Биз кандайдыр бир маселелер болуп атса, биз баардыгы боюнча өз пикирибизди билдирип келе жатабыз. Кайсы кемпир-абад маселеси болобу, же желекти өзгөртүү болобу, же мына көчө гимнди өзгөртүү болобу, же налогдор боюнча болобу, же журналисттерди камоосу боюнча болобу, бул маселелер боюнча дагы, анан жакшы нерселер боюнча дагы. Мына жол мектептер салынганы боюнча, больницалар боюнча, дагы бир көптөгөн иштер боюнча деле биз ар бир ишке талдоо дагы кылып атабыз, билдирүүлөрдү дагы кылып келе жатабыз. Ошо. Жакын арада жумуш ордуңар өзгөрүлдү. Куттуктайм. Анан ал жактын вице-президенти болуш оңой эмес деп айтып атышат. Жаш кураңыз да 26 жашка келдиңер. Ушул жашта андай кызматты ээлөө бул чоң сыймык деп өткөндө угуп калдым. Ошол ишиңиз тууралуу айтсаңыз. Эми ооба, бул 2022 жылы Женевадан биз Испания королдугунун премьер-министри менен көрүшүп калдык, Педро Санчес менен. Бириккен Улуттар уюмунун кеңсесинде. Анан ал киши бизди Испанияга чакырып калды. Испанияга келе кеткиле деп. Анан биз аяктан Брюссельге баргандан кийин Мадридке жөнөдүк. Барганда премьер-министр бизди кабыл алып айтты да, мен ушу соццентринге президент болгон атам депчи, болгон атам. Анан жаштардын квотасы менен сизди мен чакырайын деп атам, кандай дейсиңер деди. Анан биз ойлонуп, анан дароо деле макул деген жокпуз. Иштей албайбыз го, тиги бугу деп айттык. Анан жок, иштей аласыңар, силер билебиз сизди, тааныйбыз деп айтышты. Анан макул деп ушинтип ноябрда Мадридтен шайлашты. Жарым жылдан кийин даярдандык. Жарым жылдан кийин көпчүлүк добуш менен өтүп кеттик. Ошо 2 жылдан бери жакшы иштердин көп жаңы жакшы иштер аткарылды. Биз мына Никарагуада көптөгөн биздин саясий туткундарды бошотуп алып келгенге жетиштик. Маврикийде чоң көп иштер жасалынды. Латин Америкасында билим берүү тармагына
көптөгөн иштер жасалып атат. Азыр биз өзүбүздүн архивный базабызды ачып атабыз Нидерландыда. Андан сырткары бир өзүбүздүн фондубузду түзүп атабыз азыр. Жаңы офис ачтык Мадридтен. Лондондогу офисти чоңойтуп, жакшы кылып жасадык. Ушундай дагы көптөгөн жакшы иштер болуп жатат. Кудай буйрса, мындан ары дагы ушу иштерди биз жакшы улантабыз деген ойдомун. Мына азыр жайында шайлоолор болду Европарламентке. Ошо биздин партиялар экинчи орун менен келип, Евросоюздун президентине шайланды биздин партиядан. Антонио Кошта бул биздин абдан жакын досубуз. Ал киши биздин Кыргызстан социал-демократиялык партиясына да көптөгөн жардамын берди. Ал киши жардам берип, биз прогрессивдүү альянска дагы мүчө болдук. Мына октябрда эле Чилиде мени дагы ошо прогрессивдүү альянстын жетекчилигине дагы кошушту, жетекчилигине дагы шайландым. Эми ал киши Антонио Кошта азыр болсо Евро биримдиктин президенти болуп шайланды, председатель Совета Европы. Ошон үчүн ушундай иштер болуп жатат. Көптөгөн жерлерде аракет кылып атабыз. Мына Литвада жаңы эле шайлоолор бүттү, билесиңер, Вильнюста. Аякта дагы биздин коллегаларыбыз жеңип келди. Мониторинг кылып атабыз. Иштер жүрүп жатат. Эл аралык деңгээлге көтөрүлгөн соң азыр шаардык партияга, шаардык кеңешке катышуу канчалык деңгээлде маанилүү? Балким ошол жаатта эле кетип калганыңар жакшы эмес беле дейм да. Жакшы бир тарабынан, бирок биз кыргызбыз да. Кыргыз болгондуктан биринчи ирет өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө дагы көбүрөөк ойлонушубуз керек. Өзүбүздүн мамлекетибизге дагы салым кошконго аракет кылыш керекпиз. Мына мен айтып атам, мени уже баары пайдаланып атышат. Теги Педро Санчестен баштап Олаф Шольцке чейин, теги Коштадан баштап Гутерриштерге чейин. Мына ого мен акыркы жолу сентябрда барганда мени мүчө кылып шайлашты. Международная комиссия по реформированию международного налогообложения дегенге мени шайлашты. Анан баары эле мени колдонуп атат. Эми албетте мен эми акысыз эч нерсе кылбайм. Эми кыргыздарга акысыз иштеп берейин деп атам да, мындай. Кыргыздар дагы пайдаланып калсын деп биз менен. Анткени биз жашпыз, билимибиз бар. Анан ошол шаардык кеңештерге дагы бул маанилүү да. Эмнеге? Анткени Бишкек бул абдан чоң шаар болуп калды азыр. 1,5 миллиондон ашык адам жашайт. Кыргызстанда көп болсо 4 миллион киши жашайт. Эми 7 миллион расмий статистика, миллиондон ашыгы Россияда, бир эле Чикагодо 300 миңден кыргыздан ашык жашайт экен. Эми Кыргызстанда көп болсо 4 миллион, 4,5 миллион киши жашайт. Анын ичинен чоң адамдардын саны бир 2,5 миллион. Калгандары кичинекей балдар да. Ошон үчүн Бишкек бул өтө маанилүү. Бул баардыгы дегендей сыяктуу да. Бул азыр территориялары дагы көбөйдү. Ошон үчүн Бишкекти туура багытта өнүктүргөнгө чоң аракеттерди азыр кылыш керекпиз. Кичинекей кезиңен эле ушул жакта жүрөсүң да, саясий айдыңда. Анан акча каражатын чөнтөгүңө кенен кесир басканга каяктан тапчу элең? Качан? Ошол буга чейинки убакытка. 2022 жылы мен шайландым вице-президент болуп соццентринде. Акча таап баштадың болуш керек ага чейин. Ага чейин болсо мен мисалы Москвада окуп жүргөндө мен школа парламентаризмада окуучумун. Ал кезде анан мен стажировкаларды өткөм Совет Федерацияда, мамлекеттик думада. Ал жакта бизге баарын айлык төлөп жүрүшчү. Кичинекей эмес, жакшы эле акчалар болчу. Ошо накоплениялар бар болчу дегендей. Ошо анан биз кандай десек, биз мындай чоң деле каражат кетирбейбиз эч нерсеге. Кандайдыр бир жүрүш-турушка эле да. Болчу ошол кезде. Анан оор эле кырдаалдар баштан өттү, конечно, бирок буга дагы чыдаш керек да. Чыдаш керек. Оор күндөр боло берет. Булдан эч нерсе жамандык жок. Ошол оор кездерде деле ар кайсы партиянын жетекчилери, лидерлери деле чыгышчу. Бизге кошулгула кереги жок, же бул партияны таштап кетип кал. Анан бизге кел, каражат бар деп. Эми баары эле каражат менен эле санала бербейт да, туурабы? Каражат бүгүн бар, эртең жок. Акча деген бул колдун кири. Бул келет, кетет. Ошон үчүн принциптер болуу бул абдан маанилүү. Ошол принциптен улам дайыма эле ошо социал-демократ менен жүргөнүңүз себепкерби? Мисалы үчүн сизди башка бир
жака кызмат берсе, башка жака отургузса, мындай өз алдынча кетип калуу мүмкүнчүлүгүңөр барбы? Эми албетте биз азыр деле мына көптөгөн эл аралык позицияларда турабыз. Бирок силер партияга мүчө болгондон кийин ошо партия мүчөсү болуп кала бериш керек. Партиянын мүчөсү болуп кала бериш керек, иштей бериш керек. Бул тоскоолдук кылбайт деп мен ойлойм да, тоскоолдук кылбайт. Партиянын көлөкөсү силерге канчалык деңгээлде тиет? Көп, абдан чоң тиет деп мен ойлойм. Мисалы үчүн социал-демократты баары эле сүйүп, Алмаз Шаршеновичти баары эле ардактай бербейт да. Анан ошонун арасында мисалы үчүн Алмаздын баласы катары деле силерди көрүп жүрөт. Бул жана Алмаз Шаршенович Атамбаевдин баласы да деп көп айтышат. Анан мен ойлойм да кээде мындай өзүңдө мындай болобу, кой мен өз алдынча чоңойдум, рахмат силерге, өз алдынча эми кашык кармап тамак жегенге убакыт жетти деген сыяктуу. Биринчиден алар кээ бирлер билбейт болуш керек. Сиз айтып атасыз азыр, мен үчүн таң калыштуу да. Мен фамилиям деле турбай башка болуп, Темирлан Султанбеков деп. Менин өзүм ата энем бар. Алар кадимки эле адамдар, военнослужащийлер, мен балыкчыда төрөлүп өскөм. Кадимки эле үй бүлөдө. Анан экинчиден Атамбаевден сиз айтып атасыз, бул партияда, бул социал-демократиялык партия дүйнө жүзүндө бар. 200дөн ашык мамлекетте социал-демократиялык партиялар бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул өтө тарыхы бар чоң партиялардын бири деп айтсак болот, биринчиден. Экинчиден, Алмаз Шаршенович Атамбаев бизге кандайдыр бир каржылык жардам бергени жок да. Же болбосо ушу мен төрага болуп шайланганыма уже 4 жылдан деле ашып баратат да. Ушул жылдары бир дагы жолу мындай билдирүү кылгыла, же тигиндей билдирүү кылгыла, же муну айткыла, же тигини кылгыла, же буга жолуккула, же тигини сүйлөшкүлө деген бир дагы жолу мындай болгон эмес. Мисалы, мен даже аракет кылам кээде кеңешкенде мындай чоң маселелер боюнча. Бирок ал киши айтат ар дайым, силер өзүңөр билесиңер да, силерде маалымат көп, силер өзүңөр билесиңер дейт ал киши. Ошон үчүн мен билбейм, бул эми кээ бирлерге ошол выгодно болуп атпайбы? Ушинтип көрсөтүү. Ушинтип сиз айткандай жаманат кылып, бирдемке кылып көрсөтүүнү ушинтип. Бирок чынында андай эмес. Кофе турат го, сүт менен кофеси аралашып кеткен да. Анан мындан эми сүттү өзүнчө бөлө албаган сыңары социал-демократтан Атамбаевди алып өзүнчө карап, буларды өзүнчө кароо мүмкүн эмес дейт да. Каалайсың, каалабайсың, мына бул эмблеманы көргөндө биз дароо эле Атамбаевдики да деп символдошуп мээде калып калган. Анан бул жакта анын балдары дагы болгон үчүн, силер аны менен көп жылдан бери иштешкен үчүн баары бир деле экөөнү эки жакка айыруу мүмкүн эмес да? Эми муну айырып деле кереги жок. Мына Сооронбай Шариповичти айырып эмне менен бүттү? Мен бүгүн деле айтып атам, мына азыр оппозициялык күчтөр деле бийликтин арасында деле аракет кылышат да, Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду бири-бирине каршы тукурганга. Бул абдан туура эмес нерселер. Бул абдан жаман нерселер. Биримдик бар жерде бардыгы болот. Ырыс алды ынтымак деп коет кыргыздардачы. Ошон үчүн муну деген бөлүп жарып кереги жок. Эмнеге бөлүп жармак элек? Анан тарыхый контекст бар. Сиз туура айтасыңар, тарыхый контекст бар. Атамбаев бул партияны көп жыл башкарган, бул чындык, бул эмне калп эмес да, бул чындык. Эми бирок ушундай логика менен кете берсе, анда Кыргызстанда 5-6 жыл сайын жаңы партиялар эле түзүлүп эле, кайра эле миллион партия болуп эле, эч кандай институционализация болбош керек да. Ар дайым ушундай боло бериш керек. Бул туура эмес да. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө партиялар 200-300 жылдан бери эле келип атпайбы? Ооба, күчтүү лидерлери чыгат. Линкольн сыяктуу, же Уинстон Черчилль сыяктуу, же башка кыйын лидерлер сыяктуу. Мисалы, Атамбаевда түптөөчү да. Эми түптөөчүлөр ар дайым ушундай болот. Мына Вилли Брандт сыяктуу СДПгда, Германияда. Эми булардын ролу чоң болот. Бирок алар жөндө, алар каза болгондоруна мисалы 100 жыл, 200 жыл болсо деле ошону айта беришет да. Вилли Брандттын партиясы, анан тиги Линкольндин партиясы деп айта беришет. Же мисалы коммунисттер деле айтышат го, Лениндин партиясы депчи. Эми бирок Ленин жок болгонуна канча жыл болду? Туурабы?
Анан бул дагы өнүгүүнүн бул дагы Кыргызстандын партиялык системаларынын өнүгүүсү деп мен эсептейм. Анан эмне үчүн мен социал-демократтар партиясын азыр дагы тандап баратканымды айта кетсем, сиз билесиздерби, мындай да, орустар айтышат да, прошли воду, огонь и медные трубы деп коет да. Бул эмне деген сөздү билдирет? Огонь и вода деген сөз суу менен өрттү. Бул деген кыйынчылыктар дейт да. Анан медные трубы деген жана фанфары деген сөз да. Мындай славанан өткөн бир бийликтен, бийликти көргөн, барчылыкка, эми кыргызча айтканда мындай барга көппөй, жокко чөкпөгөн деген сөз да. Ошон үчүн мен абдан сыймыктанам, мына биздин партияда тизмеде дагы Атамбаевдин балдары деп айтып кеттиңиз. Атамбаевдин балдары менен партиялаш дос болгонума мен абдан сыймыктанам. Анткени бул өтө маанилүү. Бийликте, мисалы, сиз президенттин кызы же президенттин сиңдиси же президенттин бир тууганы болгон эмессиз да, туурабы? Мен дагы болгон эмесмин. Бирок болсок экөөбүз кандай болот эле? Аны Кудай өзү билет дегендейчи, туурабы, Бул кишилер алардан өткөн. Өткөндө дагы кандай туура, жакшы багытта өтүшкөн, ошо бийликке жетишкен. Мен мисалы бийликке мына шайлоолорго катышып атканда бул эмнени көздөйбүз? Депутат болууну, ийгилик кызмат кылууну, туурабы? Анан ошо команданы билбейсиң да, ошол жака жеткенде кандай болот депчи. Мен баргым келет ошол адамдар менен. Кайсы адамдар уже болгон, анан ошо башы айланып кеткебеген, ошол барга көппөгөндөр менен баргым келет да. Бул өтө маанилүү деп мен эсептейм. Анан ал кишилер өтө билимдүү дагы. Мына азыр сиз түндүктөр менен колдоносуз, түндүк системасы. Кандай жакшы. Справканын баарын телефондон эле алып алса болот, очередь турбаш керек, бирөөгө взятка төлөбөш керек. Ушунун баары деле мисалы Кадыр Атамбаевдин чоң эмгеги бар. Ушу түндүк системасынын разработка болгонуна. Азыр кандай жакшы болду, туурабы? Бул дагы цифровизациянын, санариптештирүүнүн чоң этаптардын бири. Мына ушундай чоң иштери бар, долбоорлору бар. Анан мен сыймыктангандан башка эч кандай аргабыз жок. Мен мисалы үчүн сени, Кадырды акылдуулугуңар үчүн аябай жакшы көрөм да. Анан көбүрөөк мындай катташып, көбүрөөк силерге жан тартып койсом, мени дароо эле Атамбаевчыл кылып коюшат. Сен мына Атамбаевдин баягы жактоочусуң дешет. Ошондой эле сен дагы алардан бөлүп ала албайт да. Ошон үчүн балким мындай алдыда да чоң саясий трамплиндер, жагы чоң багыттарың болот. Ошол жаатта бул нерсени сүйрөп кете аласыңбы? Бул оор болбойбу, жүк болбойбу сага? Сиз туура айтасыз, бирок ошол адамдар, ошентип айтып аткан адамдар, алар билбейт да. Мисалы, Алмаз президент болуп турганда, ал киши президенттиктен кетип атканда, мен мектепте окуучумун. Ал киши президенттиктен кетип атканда, бул биринчиден. Бирок ошол эле кездерде мени мына Фейсбуктан атайын таап чыгышты, балдар деле, сиз деле таап көрсөңүз болот. Ооба, мен Сооронбай Шариповичтин талапкерлигин колдогом президенттик шайлоодо. Бирок шайлоодон кийин жанагы Бабановго болгон куугунтуктарды мен ачык жазып чыккам. Бул туура эмес, бул куугунтук, бул туура эмес. Мындай болсо СДПКнын баркы кетет, саясий оппоненттерди тийбеш керек деп. Анан барып жана Сентябрь телеканалын, НТСке болгон чабуулдар кичине эми катуу болгон эмес, эми кичине чабуулдар болгондо мен андай расмий заявленияларды кылчумун. Ушу Садыр Жапаровду бошотуш керек деп мен ушу Атамбаев президент болуп турган кезинде эле айтчумун. Ошон үчүн аны кээ бир элдер, эми мени тааныгандар, билгендер ошол кездерден бери алар билишет аны. Алар аны окуп жүрүшөт, көрүп жүрүшөт. Билбегендер ушинтип ойлой берет да. Анан Алмаз менен ар кандай маселелер боюнча ар кандай көз караштар боло берет. Бул дагы бул эми жумуш да. Bundan эч нерсе жамандык жок. Бул жакшы эле деп мен ойлойм. Кадыр Атамбаев экөөңөрдүн достугуңар аябай өтө ынак, дайыма чогуу жүрөсүңөр. Мен экөөңдү эгиздей эле көрөм да. Сен бар жерде ал бар деп элестетем, ал бар жерде сен бар деп элестетем да. Экөөңдү мындай эки башка мынтип, эки башка адам бул деп айырып мүмкүн эмес да. Анан бул достукка саясаттын кедергиси тийиши мүмкүнбү келечекте? Кандай болот? Экөөңөр бири-бириңерге оппозиция болуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Жок, мен андай деп ойлобойм. Кудай сактасын, биз
ар дайым биримдикте болуш керек. Тескеринче ошо достордун саны көбөйө бериш керек да, ар дайым көбөйө бериш керек. Бул жакшы тандемдердин бири деп мен ойлойм. Бул жакта эч нерсе жамандык жок. Тескеринче мен ар дайым мына Өмүрбек Черкешевич Текебаев дагы бир статья чыгарды эле, биз Ташиевди Садыр Жапаровго каршы колдош керекпиз деп жазды эле. Парламенттик шайлоодо. Билесиңерби? Ушундай. Анан мен Акипресс мненияга чоң статья жазып чыккам. Бул таптакыр туура эмес. Бир досту башка доско тукуруп, ушундан саясат кылып, бири-бирине каршы кылып, бул абдан туура эмес нерсе да. Кыргыз саясатчылар негизи көп көнүптүр ушундай. Ушундай бирдемкелерди кылуугачы. Бул туура эмес. Ар дайым анткени бул эл да көрүп турат да. Мисалы, саткынчылык ошо өйдөдөн болсо, бул жакшы экен, ушундай экен деп туруп эле азыр элдин арасында дагы азыр абдан көп болуп кетти. Саткынчылык, алдамчылык, сөзгө турбоо, ушундай нерселерчи. Ошон үчүн бийликтегилер канчалык оор болсо дагы баары бир ошону сакташ керек. Анткени бул эл карап турат да, элге үлгү болуп турат чоңдор. Ошон үчүн биз ар дайым адамдык туура сапаттарды дагы, жанагы сөзгө бекем туруу, достукка бекем болуу дегендерди дагы үлгү болуп туруш керекпиз деп мен ойлойм да. Кээде ойлойм да, балким ушу кадыр досуңдун башын аттай албай, башка партияга бара албай атасыңбы деп. Башка партияга баргандан эми мындай да, мен ошондо чакыруулар аябай көп болду эле го. Ооба, мен 20-жылы деле айтпадым беле. Мына 4-октябрдан кийин Кудай буйруса биримдик да жок болот, мекеним Кыргызстан да жок болот деп. Кыргызстан да жок болот деп. Туурабы? Ошондой болдубу? Ошондой болду. Мына бийлик жагын келгенде мен мекенчиликке кирип кетсем, эмне болмокмун? Азыр шерменде болмокмун да, мына мекенчилик жабылып калды. Же ата журтка барсам, азыр эмне болмок элем? Шерменде болмокмун да, мына ата журту да эч жакка чыкпай калды. Же ошондо мына реформага барсам эмне болмок бүгүн? Мына реформасы жок. Же ата мекенге барсам эмне болмок? Мына ата мекен жок. Же республикага барсам эмне болмок? Анткени туруктуулук маанилүү. Туруктуулук. Биз туруктуулуу болсок, ошо туруктуулук бул өтө маанилүү. Анан бүгүн чыга эле, анан шайлоонун астында эле чыга калып эле иштей берген бул туура эмес да. Мисалы, партиялар чакырат, ооба, бирок партиялар качан чакырат? Бир шайлоого 15 күн калганда чакырышат. Анан чакырган сөздөрү дагы мындай да: биз сага баланча доллар беребиз, сен барып муну иштеп бер, тияка барып телеканалдарга сүйлөп бер. Анан биз андай эмес да, айланайындар. Чакырса мындай, мен качан ошол ойлорду дагы, чакырууларды дагы ойлонуп көрмөкпүз. Биз партиялаштар менен эгерде ал мисалы 3-4 жыл мурун эртерээк болсо, программаны кандай кылалы, негизи Кыргызстандын кандай көйгөйлөрү бар, ушуларды кандай жол менен чечсек болот, же бирдемке болот деген сунуштар болсо, анда биз неметет элек да. Анан эгерде бизге какой-то бир кызмат же кресло же мандат керек болсо, анда бул давно эле кетип калмакпыз да, башка партиялар. Бирок андай максат жок. Андай максат жок. Биздин максат башка. Ошон үчүн туруктуу болуп туруш керек. Эл ушуну баалап келе жатат. Аз-аздан ошо элдин саны көбөйүп жатат. Түшүнүп аткандык саны абдан көбөйүп жатат. Анан ушу туруктуулукту элди сатып кетпеш керек. Туурабы? Ошо анткени алар ишенип атат да, биздин ойлорго, биздин идеяларыбызга, биз айтып аткан программаларыбызга. Ошон үчүн сиз барып башка бир партия менен сүйлөшүп атканда, сиздин ошо на кону стоит деген, мына орусча айтканда, на кону стоит избиратели, биздин шайлоочулар. По сути говоря, ошол адамдардын мындай ишеними менен соода жүргүзгөндөй сыяктуу да. Ошон үчүн бул туура эмес деп мен ойлойм. Дайыма ошол социал-демократтардын баягы эмблемасын көргөндө дароо эле бул үч өң Орусиянын желегин элестете берет да. Анан ушу силерди дагы бир Орусия колдоп аткандай, артыңарда ошолор тургандай, дайыма ошолор менен тыгыз байланышта болгонуңар элге мындай сиңип калгандай да. Муну өзгөртүү немеңер болгон эмес беле, өңдөрүн жок дегенде. Элдин бир тарабы, эми көк менен кызыл бул кыргыздардын эң биринчи, эң маанилүү боекторунун бири. Анан бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген түндүк менен түштүктүн биримдигини түшүнөт. Бул символ 2010 жылы июнь окуясынан кийин, апрель окуясы менен июнь окуясынан кийин жаралган. Анан түндүк менен түштүктүн биримдигин билдирет. Анан бул Россияга эч кандай тиешеси жок. Эми ооба, бир тарап айтат, Орусия менен
булар аябай жакшы деп, бир тарап айтат булар батышчыл, батыш менен аябай жакшы депчи. Бир тарап айтат дагы бирдемке депчи. Эми бул мындай да, биринчиден биз Орусия менен жакшы болгондой биз Россияга мисалы бир дагы бизге невыгодный нерсе болгон эмес. Ооба, Россия менен мамилелер ар дайым жылуу болгон. Анткени Орусия деген бул абдан чоң мамлекет, экономикалык байланыштарыбыз абдан тыгыз. Анан билесиңер, мондай Сахаравадай окуялар болгон эмес. Кыргыздардын айласын алты кетирчү эмес. Биздин водительский удостоверениялардын баары иштечү. Профессиялардын баарына кыргыздар бара алчу. Кыргыздардын балдары орустардын мектеп садиктерине оңой эле барышчу дегендейчи. Андайдыр бир маселелер жок эле. Мына азыр ошондой проблемалар көп пайда болууда мигранттарга каршы. Ошондуктан азыр биз мисалы мен россиялык коллегаларга жолуккан сайын мен ар дайым айтам да, бул туура эмес иштерди кылып атасыңар, тиңдей мындай депчи. Ошон үчүн Украина болгон баягы ортосундагы чыр чатак жөндөбү же негиз элеби? Негиз эле биринчи тарап биз жөнүндө, экинчиден эми албетте согуш жок, аракет кылыш керек. Эми 21-кылымда жашап келе жатабыз. Согуш жок деле аракет кылыш керек көп маселелерди чечкенге. Эми бирок биз баарын чөжүйүн билбейбиз, түшүнбөйбүз. Аны эми билебиз десек деле, билебиз албетте. Кызыгабыз, бирок адамдардын өлүп атканы 21-кылымда ошо октордон, авиабомбалардан бул өтө начар нерсе, жаман көрүнүш жана келечекке бул жакшы көрүнүш эмес. Даже СССР, мындай Советтер Союзу килейген мамлекет болгон. Азыркы Россия эмес, килейген канча мамлекет, 15 республика. Афганистанга кол салышкан. Билесиңер, Афганистанга барып согуш болгон, миротворческий операция болгон. Ошондо азыр СССРдин ар бир айыл шаарына барсаңар, обязательно афганисттерге бир эстеликтер турган болот да. Канча ар бир айылдан, ар бир шаардан өлгөн да ошол Афган согушунда. Анан азыр элдерден сурасаңыз, Афган согушунун эмне болгон, кандай болгон, эмне максат болгон десең, эч кимиси билбейт. Эмнеге болгонун, эмне менен бүткөнүн, канча киши каза, эч ким билбейт. Бирок ошончо деген 100 миңдеген адамдар өлдү, миллиондогон адамдар өлдү. Эмне максат болгон, эмне менен бүттү, эч ким билбейт дагы, түшүнбөйт дагы да. Ошон үчүн туура айткан бир генерал Лебедев деген киши айтты эле, согуш качан бүтөт? Эгерде согушка саясатчылардын балдарын жиберсе согушка, согуш ошол мүнөттө бүтөт деп туура айтканда, эки тараптан теңчи. Ошон үчүн башка бирөөлөрдүн балдарын согушка жиберүү бул абдан оңой да, өлүмгө жиберүү. Өзүңдүн балдарыңды согушка эч ким жибергиси келбейт да. Ошон үчүн бул дагы өтө маанилүү. Мен ойлойм, бүт эле мамлекеттер бир резолюция кабыл алса ушундай. Эгерде согуш болсо, конфликттер болсо, өкмөттүн мүчөлөрүнүн балдары биринчи согушка барат деп кабыл алса, дүйнө жүзү боюнча согуштар болбойт деп менде ушундай ишеним бар да. Бул шаардык шайлоодо ким демөөрчү болуп атат силерге? Атайын расмий тизмеси бар. Бүгүнкү күндө ошо 67-68 киши бизге демөөрчү болду. Эми ар кандай 5.000 сомдон баштап 100.000 сомго чейин ар кандай суммаларда демөөрчүлүк кылып келатат. Алардын тизмесин мен бүгүн эртең жарыялайм. Өзүмдүн Instagram жана WhatsApp баракчаларында жарыялайм. Facebook санында, Facebooktан дагы. Сиз көрүп алсаңыздар болот. Жакшы. Шайлоого элдер анчейин деле маани бербейт жана катышкылары келбейт да. Баары бир деле аякка барып, убара болгондо эмне азап, эртеңки күнү жыйынтык башкача чыгат деп буга чейин баягы ооздору күйүп качкан да. Азыр болсо эмнеге алар шайлоого барыш керек? Андан эмне өзгөрөт? Эмнеге биз аларга үмүт беришибиз керек? Биринчиден шайлоо действительно эмнеге биздин эл барбайт? Анткени элге жөн эле бул укук жөн эле асмандан түшүп калгандай эле сезилет да. Мисалы сиз карап көрсөңөр, башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө болгондо илгери королдор болгон. Эми кыргыздарда бизде хандар деле болгон эмес да, мындай хандар. Биз ар дайым демократиялык коомдо жашагандай болгонбуз. Эми мисалы Ормон хан болгон, Ормон хандан башка кайсы хандын атын айта аласыңар? Эми Ормон хан бирок бир эле сарбагыштардын эле ханы болгон да. Анан казактар менен согушуп аткан учурда мындай түндүк кыргыздар биригип бир аз
2-3 жыл бирге болгон да хан. Анан башка бүт кыргыздарга хан болгон эмес ал киши. Анан бирдиктүү хан болгон эмес кыргыздардачы. Анан өнүккөн өлкөлөрдө болсо ал хандык болгон, хандар болгон. Анан алар жалгыз өзү баарын башкарчу. Бирок чоң байлар бар болчу да, феодалдарчы. Анан алар ошолордун бийлигине мына каршылык көрсөтүп башташчу. Анан ошентип 200, 300, 500 жыл өтүп кетчү. Бири-бири менен кырылышып, анан король ошолорго кандайдыр бир өзүнүн бийлигинин жарымысын берген. Бир 400-500 жылдан кийин миллиондогон адамдар өлүп. Андан кийин орто слой деп коет, средний слой населения, мындай орточо жашагандар. Джентри деп коет аларды. Алар чыгып алып, производственник, промышленниктер, алар чыгып алып анын өзүнүн укуктарын талап кылып башташкан. Атайын движенияларды түзүшкөн, организацияларды түзүшкөн. Ошо корольдон, хандан талап кылышчу. Биз дагы шайлоо кылалы да неметели деп. Ушинтип 300-400 жыл өткөн кайра. Қан төгүлгөн, канчадаган согуштар болгон. Анан король мегиле деп туруп, аларга дагы ошол укукту берген. Андан кийин кадимки эркектер баары чыгып, согушуп, кырылышып, мына Англиялык буржуазиялык революциясы болгон, Нидерланды буржуазиялык революция болгон, Францияда революция болгон, корольдордун баштарын кесип, согуш болуп, кырылышып, билесиңер. Анан ушинтип атып, кадимки эркектерге дагы шайлоо укугу берилген. Андан кийин болсо, мына Роза Люксембург, Клара Цеткин дегендер чыгып алып, мына 19-чы кылымдын ортосунан 20-чы кылымдын ортосуна чейин аялдардын кыймылдары бир кылым боюнча кырылышып жүрдү. Добуш берүүгө укугу үчүн. Анан аягында мына мисалы Францияда 1940 жылдардан кийин укук берилди. Леген Францияда аялдарга добуш берүү мүмкүнчүлүгү берилди да. Андан кийин мына Европада азыр эми балдар бат эле өсүп калбады, 15-16 жашында эле. Анан мына акыркы 30 жылдан бери жыл сайын митингдер болот. Германияда, Нидерландыда жаштарга дагы шайлоо 18ден баштап эмес, 16 жаштан, 15 жаштан баштап бизге бергиле деп. 20 жылдан бери мына митинг кылып атып, быйыл жайында биринчи жолу Германияда, Мальтада 16 жаштан баштап добуш берип башташты жаштар. А кыргыздарга болсо бул укук асмандан эле түшүп калды да. Миллиондогон адамдарыбыз өлгөн жок, кырылышкан жок, атайын уюмдарды түзгөн жок, эч ким менен алышкан жок. Эгерде биз аны түшүнбөсөк, анда мамлекет жок деле болуп кетиши мүмкүн. Көптөгөн мамлекеттер жаңыдан пайда болуп атат, азыр деле көптөгөн мамлекеттер жок болуп кетип атат. Ошон үчүн биз ар дайым түшүнүшүбүз керек. Келечек биздин колубузда, анан элдерде түшүнүк ошо пайда болуп бара жатат да. Мисал катары алып келели баягы акыркы шайлоолорду ушу шаардык кеңештерге делечи. Мына Бишкекте мисалы Эмгек партиясы 18.000 добуш менен биринчиликке, биринчи орун менен келди да. Биз болсо 9.000 добуш алдык. Эми менин колумдун астында 9 киши иштейт. 9 киши. Салымбековдардын колунун астында болсо, мына Дордойдо 40.000 киши иштейт. Дордой Моторсда 1000 адамдар иштейт. Мына Аламедин базарында 1000 адамдар иштейт. Дордой Плазада канча иштейт, Космопаркта канча иштейт. Канчадаган ресторандарында, банктарында, футбольный залдарында канча. Эми жалпысынан алганда 100.000ден ашык адам иштейт. Андан сырткары булар шайлоодо эми Домком квартальный жана башкалардын баарын иштетип, араң 18.000 добуш алып атышат. Биз болсо ошо Facebook, Instagram менен эле, анан эшиктен эле газета таркатып атып 9.000 голос алып атабыз. Анан алар өзүн жеңген деп сезип атат да, биз жеңдик деп жазып атышпайбы? Бирок чынында булар жеңилип келе жатат. Коомдун аң сезими көтөрүлүп баратат. Эми элестеткиле, силерде колуң астыңарда 100.000 киши силерде иштесе зарплата алып. Анан сиз 18.000 добуш алып атсаңар, канча акча таркатып. Бияктан болсо жаш балдар, мына ал кезде мен 22 жашымда экем, 21 жашымда экем. 21 жашында чыгып гезит таркатып, Facebook менен Instagramдан сүйлөп атып эле 9.000 добуш алып кетип атса, каяктагы жеңиш? Бул деген кыргыз элинин аң сезими көтөрүлүп келаткандыгы, билим деңгээли көтөрүлүп келаткандыгы билдирет. Бирок ошо активдүүлүк жок болуп атат да. Негизи көбүнчөсү бизди колдоп атат, 90%-дан ашы. Бирок алар деген шайлоого барбай коюшпайбы? Жанагы, ошон үчүн шайлоого барыш керек. Ар дайым барыш керек. Анан биз ошо партиялардагы шайлоолорго байкоочуларды жибериш керекпиз. Ар бир добуш үчүн карап туруш керекпиз. Жыйынтыкты жеткизип атканда бул дагы өтө маанилүү экен да. Биз ошонун баарына даярдыктарды азыр
көрүп жатабыз. Президент Садыр Нуркожоевич дагы айтты, шайлоолорго активдүү катышкыла деп. Биз дагы ошону айтып жатабыз элдерге. Бизди шайлабасаңар деле, башка бирөөнү шайласаңар деле шайлоого келгиле депчи. Анткени бул силердин жарандык милдетиңер да. 5 жылда силер бир күн басып келе албасаңар, анда эмнеге силер күтөсүңөр, силер мамлекет бердимке силерге кылып берет депчи. Мисалы, алкаштар бар, наркомандар бар, билесиңер да, ар кандай оорулар бар го. Анан ошондо докторлордон сурасаңар, кантип ушундай адамды биз дарылайбыз депчи. Десеңер, ал айтат да, ал кишинин биринчиден өзүнүн каалоосу болуш керек депчи. Ал кишинин каалоосу боло албаса, биз эмне кылсак да, кандай дарыны сайбасак да, эмне кылсак деле бул болбойт. Биринчи өзүнүн ушундай каалоосу болуш керек депчи. Анан бүгүн биздин коомубуз азыр ооруп атат да, аябай ушундай ооруп атат. Бирок анан шайлоо деген, бул деген ошо шайлоого баруусу, бул деген каалоосу да. Ошону же өзгөртүү, же колдоо, же бирдемке кылуу. А барбай койгону бул эч нерсеге каалоосу жок экендигин билдирет да. Эч нерсеге каалоосу жок болсо, бул анда өлө турган коом. Бул жок боло кете турган коом. Бул жок боло кете турган мамлекет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн колубузга алыш керекпиз. Мындай болбойт деп. Эмнеге депрессия болуп атасың? Эмнеге эле нерв болуп атасың? Эмне эле сага баары жакпай атат? Үйүңдө сууң бар, газың бар, светиң бар, наның бар, жумушуң бар, балдарың бар, баары бар азыр ай. Мына 20-кылымда биздин чоң ата, чоң апаларыбыз кандай жашады эле ай. Төрөлгөндө эле билбей, эшикте төрөлөсүң боз үйдө. Анан канча 10 бала тууса, 2 бала эле төрө калат, же калппы? Анан ал 2 баланы көтөрүш кандай оор? Же мектеп жок, же садик жок, же университет жок, же окута албайсың, же чокута албайсың, же тамак жок. Кандай гана оор? Бирок ошолор согушту жеңишти. Космоско космонавттарды жиберишти. Ушу биз бүгүн колдонуп жаткан бүт баарын салып беришти бизге. Мектептерди, могул аэропортторду, университеттерди баарын, кинематография баарын түзүп беришти бизге бүгүн ошол адамдар. А биз эмнеге бүгүн депрессиядабыз? Эмнеге каалообуз жок эч нерсеге? Эмне үчүн биз бирдемкени, андай болбойт, мындай болбойт деп эле. Мен ушуну катакыр түшүнбөйм. Наалыганды токтотуш керек да. Наалыганды токтоп, активдүү катышыш керек бүт процесстерге. Туура. Дагы социал-демократтар боюнча, социал-демократ десе, Бийлик жөнүндө сурабайсыңарбы? Ошо да, социал-демократ десе, дароо ошол орусянкы деп мындай силерге кадам таштабашы мүмкүн, каршы болушу мүмкүн, жөнөкөй адамдарды айтам. Бул бир. Экинчи, мисалы үчүн Атамбаевдики деп, Атамбаевди сүйбөгөндөр кадам таштабашы мүмкүн. Анан үчүнчү, булар азыркы бийликке каршы оппозиция деп кадам таштабашы мүмкүн социал-демократтарга. Ушул 3 аспект силерди бир аз алыстатат да. Азыр биринчисин, экинчисин сүйлөштүк. Орусия менен ишибиз жок дедиңер. Атамбаев бизден арабызда эмес дедиңер. Арабызда эле, эми ал киши социал-демократ да. Бирок ал киши бизге айтпайт, тигиндей кылгыла, мындай кылгыла, мындай сүйлөгүлө деп. Эми албетте, ал чындык да. Үчүнчүсү оппозициясыңарбы? Оппозициясыңар дейсиңер. Эми сиздин оюңуз боюнча оппозиция болсо шайлабай коет деген ойдосуз биз. Ооба, анткени азыркы бийликтин жасаган иштерин акташкандар жана колдошкондор абдан көп болуп атат да. Ошондон уламын дейм да. Андай адамдар бар, албетте. Эми биринчиден оппозициялык боюнча мына бизге мен бир жолу ошо Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшүп калгам, ал киши дагы айтты да. Мына силер оппозиция. Мен айттым, эмнеге мен оппозиция? Мен өзүмдү оппозиция деп сезбеймин. Оппозиция деп өзүмдү мен сезбеймин. Эмнеге дегенде, Кыргызстанда оппозиция деген эмне деген түшүнүк? Кыргызстанда оппозиция деген бул сөзсүз түрдө бийликке каршы деген сөз. Анан бийликти алмаштыруу деген ой пикир пайда болтурткан нерсе да. Мындай нерсе бизде жок, таптакыр. Тескеринче биз көптөгөн иш чараларды биз колдогонго даярбыз жана колдоп деле келе жатабыз. Бул ирет мисалы биз ыраазычылык айтабыз. Мисалы, бир мисал силерге айтып берейин. Мына 2-3 күн мурун цирк ачылды Бишкекте.
реконструкция болуп чоң мына биздин Бишкек церковубуз ачылды, туурабы? Мунун тарыхын билесиңер да? Тарыхы мындай, аякта бир Светлана Айым деген сотрудник бар болчу. Кадимки эле сотрудник болуп жүргөн. Ошол киши чыгарып баштаган кишини. Чыгарып баштаганда ал кишини сабап жумуштан чыгарып салышкан. Анан ал киши ыйлап бизге кайрылган. Анан биз ага жардам берип, ал ошол теманы биз көтөрүп баштадык. Ар дайым айтып, фракциянын билдирүүлөрүн кылып чыгарып турдук. Андан кийин аны массалык маалымат каражаттардагы колдоп чыгарып башташты. Мына социал демократтар ушундай кылып атат, мындай айтып атат деп. Анан бир топ мамлекеттик уюмдар бизге каршы чыкты. Жок, социал демократтар калп айтып атат, интип атат, минтип атат депчи. Жыйынтыгында президент өзү барды. Президент өзү барып, баарын өз көзү менен көрүп, ал киши айтты, каржыны бөлгүлө деп циркке. Бияк болбойт экен, оңдош керек, тазалаш керек экен деп. Андан бери 1,5 жыл өтүп, мына цирк көчө кандай шумдук реконструкция болуп өттү, жакшынакай болуп ачылды. Ошол жумуштан айдалган Светлана Айым азыр ошол цирктин директору болуп дайындалды да. Бул жакта 4 цепочкада мындай 4 звено жакшы иштешти деп мен ойлойм. Биринчиден бул өзү, адам өзү, ар бир жаран активдүү болуш керек да, Светлана Айым сыяктуу. Бир. Экинчиси саясий партиялар. Ал келип бизге кайры саясий партия эмнени жумуш кылат? Бул кадимки жарандарды, адамдарды бийлик менен байланыштыруу жана бийликке сөз жеткизүү темаларды. Туурабы? Үчүнчү тарап бул журналисттер. Журналисттер болбогондо биз муну чоң кылып мындай чыгара албайт элек да, журналисттер. Анан төртүнчүндө бул бийлик, президент дагы, ой, бул СДПК айтып атат, социал демократтар айтып атат, бул оппозиция дебестен президент да кызыгып, ошону карап, чечип, анан бул оппозиция көтөрүп атат дебестен чын эле экен деп туруп каржы бөлгөнү бул Садыр Нуркожоевичтин чоң ролу дагы бар. Жана ал дагы биз ыраазыбыз ушу бөлбөй, элди дагы, саясатчыларды дагы, партияларды дагы бөлбөй, ушу биз көтөргөн маселелерге дагы көңүл буруп, туура жагынан чечилгени. Ушул 4 тарап тең жакшы иштеп кеткен үчүн бүгүн жакшы мынакей жыйынтыктарга жетип турабыз. Мисалы цирк боюнча. Эми муну боюнча айтып кете берсең, мындай абдан көп мисалдарды мен алып келип бере алам да силерге, жана айтып бере алам ушундай мисалдарды. Бир топ. Бирок кээ бирлери мисалы чечилбей келе жатат. Кээ бир мисалдарды айтып кетейин да. Мынакей биз GGGI деген чоң фонд бар. Ошол жактагылар менен биз сүйлөшүп, Кыргызстанга, Ошко биз алып келели дегенбиз жанагы грант $10 миллион. Бул деген кредит эмес, бул деген карыз эмес, бул деген грант, бул деген кайтарылгыс акчалар да. $10 миллион Ошко биз система предупреждения от селей дегенди коелу, устанавливать этели дегенбиз да, аракет кылып. 1,5 жыл жүрүштү. Мен өкмөткө дагы жолугуштууларды уюштурдум. Анан 1,5 жыл бою жүрүштү. Аягында Ош шаарында сел болуп 8 киши каза болду. Андан кийин гана 1,5 жыл макул деп, анан азыр ошол проект реализация болуп атат да, мисалы. Азыр. Аны эрте эле кылып койсо болот эле го. Бул кайтарылгыс акчалар, бул кредит эмес. Эмне үчүн ушинтип мындай узун болуп кетип атат? Ушундай чечүү үчүн. Оңой эле чечип коет белиңер. Бул кредит эмес, бул неме эмес. Бул жакшы нерселер да. Мына мен дагы Нидерландынын өкмөтү менен сүйлөштүм. Суу боюнча, орошение боюнча чоң грант берели дегенбиз. Blue Deal деген иш боюнча өкмөткө мен айттым, дагы эле жооп жок. Мындай долбоорлор миллион. Биз алып келип мына жардам берели деп биз ар кайсы тармактарда абдан көп биз жардам бере алабыз жана сунуштап келе жатабыз. Андай долбоорлорду. Мына пиар десе, мына мен муну 3-4 жыл мурун деле, 2 жыл мурун деле айтып чыгар элекмин да. Айтпай эле жүрбөймүнбү? Мына сиз сурап калдыңыз, дал келип калды. Сизге мисал катары айтып берип атам да. Мындай долбоорлор абдан көп. Биз алып келе турчу, жазай турчу, жардам берчү. Анан оппозиция мындай кылбайт да. Оппозиция болсо биз эмне ойлонмок белек. Садыр Жапаровго жардам берели ушу циркти реконструкциялаганга, же Ошко ошондой система койгонго, же Waterman жана сууну башкаруу системасын современныйларды койдурталы деп акысыз
гранттарга чет өлкөлөрдөн алып келип, ушулардын баарын биз ойлонушмок керек. Биз эгерде ошо бийликти алмаштыралы же тиңдей мындай деген максатыбыз болсо, ошонун баарын биз изденип ошолордун баарын кылмак белек. Бул биринчиден. Экинчиден, мен бул бийликке абдан ыраазымын, адам катары. Кой. Айтып кетейин. Мен кээде мындай да, Алмаш Шеничтин тегереги ар кандай адамдар. Алмаш, анан кээ бирлер келип алып бийликти жамандашат, ар кандай сөздөрдү айтышат, ушундай. Анан кээде отуруп калып сүйлөшүп калганда мен айтам, ай Алмаш Шенич, мына сиздин досуңуз, сиз досуңузга эмне гана кылган жоксуз? Ал сизди мына эмне кылды? Мен аларга салыштырмалуу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кылычбековичке сиз эмне кылып койдуңуз эле? Бирок алардын мамилеси абдан жакшы деп мен эсептейм да. Мен ыраазымын Садыр Нуркожоевичке да, Камчыбек Кылычбековичке жеке мына адам катары, анан партиянын жетекчиси катары, что алар мыйзамды сактап көп маселелерди чечип бергендигине, мындай кекчилдикти кармабай, неметпей, абдан туура мамлекеттин биримдиги үчүн, ынтымак үчүн ушундай кылгандыгы үчүн адам катары мен абдан ыраазымын. Ошон үчүн мен умтулуп атам да, ошончо грант алып келгенге, бияктан көп маселелерди чечкенге, колдорун узартканга дегендей, буттарын узартканга дегендей, жардам бергенге, сиз айтып атасыз, тынчып калды деп. Мен эми аракет кылып атам, көп публично критика кылбай эле коеюн деп. Мындай жеке жактардан айтып калып атабыз, көрүшкөн сайын ар кайсы жактардан айтып коем мен. Эмнеге? Анткени мен айтпасам болбойт. Айтсаң эмне дешти? Мындай да, азыр айтып бүтөйүн да. Мен абдан ушу адам катары ыраазымын да, бирок силер билесиңер да, мен жалгыз элем бул эгерде бизде ошол эле маселе болсо, мисалы түрмөдөн чыгыш же бирдеке, андай эң башынан эле барбай эле коюш керек болчу саясатка, ошондо камалбайт болчу да, ошондо иштесе болбойт болчу да. Бирок биз эмнеге барганбыз? Анткени жана элдин кандайдыр бир маселелерин көтөрүп талашмай да, туурабы? Ошон үчүн да, ошон үчүн биз баары бир чындыкты айтып туруш керекпиз. Кандайдыр бир туура эмес болуп кетсе, мына айтыш керекпиз. Жаман иретте эмес, мындай жаман көрсөтүү же бир жаман неме кылуучу эмес, тескеринче ошолордон коргоп калуу, сактап калуу жамандыктан. Анткени эми мисалы Акыл Үсөнбековичти билебиз да, ал бир эмес 6 президент менен тең иштешкен. Анан 6-ону тең аябай мактачу. 6-ону тең айтчу. Ай, баары сонун болуп баратат, тигилер жөн эле айтып атат, калпайт атышат. Булар деген интригандар, булар оппозиция депчи. Анан 6 президенттен кетти, ал болсо дагы эле турат да. Туурабы же калппы? Туура. Ошон үчүн бул менин жеке оюм, мен бул бийликке адам катары ыраазымын. Көп жакшы жерлери бар экен далилдейм, айтам. Мисалы башка оппозициялар мынтип айтышпайт да, башканын көбүсү айтпайт. Мен болсо айткандан тартынбайм, уялбайм. Анткени бар. Эмнеге мен уялышым керек? Эмнеге мен айтпашым керек? Мен айтам. Ташиевдин дагы көп жакшы иштери бар. Эмнеге мен айтпайм? Анан айтышат, сен деген баягы Лейла Саралаева интервью берип, прям айтып ийди, сен деген булардын көчүгүнө кирип кеттиң деп айтып атат, орусча. Прям ушундай эле айтты да, сөзүмө мен которбой, прям ушундай айтты да. Мен айттым, эми кечирип коюңуздар, биз бүт маселелер боюнча айтып атпайбызбы? Мына желекти алмаштырып атканда биз айттык, билдирүү бердик, туурабы? Мына Кемпироват болтканда биз билдирүү кылдык, же калппы? Журналистти камаганда биз билдирүү кылдык, же кылган жокпузбу? Кылдык. Мына азыр налогдор боюнча билдирүү кылып атабызбы? Кылдык. Троллейбустарды алып атканга чейин, ай, баардык боюнча айтып атпайбызбы? Эмнеге көзүңөр көрбөйт? Эмнеге көрбөйт ушуну? Анан айтышат, тиги тарап болсо айтышат, силер бизди ар дайым жамандайсың. Кантип ай? Билдирүү кылдыкпы, тигини жолдорду жазып атат деп. Кылдык. Мына Түркия көчө менен билдирүү кылды. Мына Түркия Кыргызстандын карызын кеч, бул деген биздин тышкы иштер саясатынын жакшы жыйынтыгынын бири деп айтса болобу? Болот. Мындайдардын айтып атканыбызды, жакшы жерлерин айтып атканыбыз дагы толтура. Ай, эмнеге силер алынан көрбөйсүңөр? Эмне үчүн силер тиги жанагы кээ бир жак туура эмес жактарыңар туура эмес деп койсок, ошону эле карап эле, ошону эле көрүп отура бересиңер? Бул туура эмес да. Муну жекеге албаш керек. Бул деген жумуш. Сиздин жумушуңуз, биздин жумушубуз. Жакшыны жакшы деп айтыш керек, жаманды жаман деп айтыш керек. Андан бири-бирибизге көрө албастык болбош керек.
ар дайым сен президентсің бе, ГКМ-ның жетекчісің бе, же саяси партияның төрағасысың бе, же журналистсің бе, мааниси жоқ. Ар бирөө өз жумушунда жакшы өз жумушун аткарса, ошондо Кыргызстан өнүгөт өтті. Биз эмнеге көнүп калыптырбыз? Позиция, оппозиция болуп алып, анан мындай сөз менен кырылып, бири-бирибиздин жөн гана жаман жактарыбызды чукуп, анан ким көбүрөөк жаман жагын чукуйт деген темада эле сөз үстүндө эле иш кылбайт жүрүбүз. Мындай азыр болсо иш кылып аткан адамдын жакшы жагын дагы айтып, туура эмес жагын айтсаң, ой, ошону туура эмес кетип баратабызыңар, мону момундай кылып буруп койгойлу, кандай да сиңер, биз мону момундай кылып жасайлы, боягы монтип кармашалы деп айтканга мындай эми баратабыз да. Мындай акты ак деп караны кара дегенгечи. Бирок кээ бир адамдар бар, сен деген до конца момундай болушуң керек, сен мону до конца жамандашың керек деген нерселер да. Ошого кичине көнө албайт да окшойбуз да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Сиз туура айтасыңар. Акты ак, караны кара деш керек. Жакшы жерди жакшы деш керек, жаман жерди жаман деш керек. Бүттү. Ар бир сөздүн өз учуру болот да, айта турган учуру болот. Азыр ушул бийликтин айта турган учуру. Мисалы, баягы мен айтчап, сиз азыр эмнеге айтпайсыз? ОПГ боюнча, күрөш боюнча, Көлбаевдарга карата ОПГ менен күрөшү боюнча, жана Матраимовдор менен күрөшү боюнча эмнеге айтпайсыз деп менден сурап атышат да баягынча. Мен айтып атам, айланайындар. Булар бийликте турганда, Көлбаевыңар түрү болгондо, Матраимовңар моинтип турганда мекеним Кыргызстан менен, менден башкасы ким айтып жүрдү эле? Ошо КТРКдан жападан жалгыз партия мен эле чыгып айтып аттым го. Же башка бирөө айтып аттыбы? Ооба, чоң казат чыгып алып, кичине Жумалиевди айтып атты. Ал бывший премьер-министр. Анан реформалар чыгып, кичине Райымды айтып атты, калгандары эч ким эчтеке деп айткан жок да. Мен өз учурумда айткам, криминал боюнча деле, башка боюнча, эми азыр бирөөсү түрмөдө жатат, бирөөсү болсо тиги дүйнөдө. Анан алар жөнүндө азыр айтып эмне сөз? Туурабы? Бардыгын өз учурунда айтыш керек. Мен өз учурумда алым бары боюнча айткам. Мына Сооронбай Шарипович боюнча дагы мен канча айткам. Бирок мен сиздин интервьюңузда айттым элем, мен ал киши жөнүндө мына президенттиктен кеткенден кийин деп. Мен айттым элем го, билесиңер, чапан кийгизип жана чай берем деп. Айттым белем сизге? Эсиңизде да. Мына 3 жыл бою өттү, 3 жыл. Бир жаман сөз айткан жокмун. Ооба, канча менин туугандарымды жумуштан алды, мени камады, канча неме кылды, репрессия кылды. Бирок мен ал кишиге мындай кекчилик сактаган дагы жокмун, жаман дагы көрбөйм. Ал кишини мен түшүнүп турам. Ал кишинин ошол деңгээли ошол эле экендигин мен түшүнүп турам да, анан эч кандай таарынычым дагы жок. Анан азыр кээ бирлер чыгып айтышат, талап кылышат, камашка кам. Эмне кыласыңар аны камап? Байкуш кишини. Туурабы, эми карып калды, например, жөн эле жүрөт, силерге эмне мешать этип атабы деген сыяктуу да, туурабы, мындайда бардыгын өз учурунда айтыш керек. Мен өз учурумдан айткам. Эми азыр болсо азыркы бийликтин учуру да. Азыркы бийликтин учурунда жакшы нерселер бар, аларды айтыш керек. Айтпаса туура эмес. Анан туура эмес иштери болуп атса дагы, аларды дагы баса белгилеп кетип туруш керек. Анан жамандоо иретинде эмес, ошо иштерди мындай оңдоо түздөө иретинде айтып туруш керек деп мен ушинтип эсептейм, ойлойм, жана мен ишенем, бийлик ошол менин жакшы ниеттеримди билип түшүнүп турганына мен кандайдыр бир деңгээлде ишенем. Что менин ниеттерим жакшы экендигин булар билип түшүнүп, сезип турушат болуш керек деп мен ишенгим келет да. 2 жылдан кийин дагы жогорку кеңешке ат салышасыңар, барасың да? Кудай буйрса, бардыгы Кудайдын колунда. 2 жылда ким бар, ким жок. Бирок бардыгы план боюнча болсо, бардыгы жакшы болсо, Кудай буйрса. Ага, мындай карап атасың, Кыргызстанда кандай салым кошсом болот, кандай эмне мындай шаардын деңгээлинен дагы сыртка чыгып, өлкөнүн деңгээлинде? Албетте, мына мен сизге жаңы эле айтып келбедимби? Биз мандаты жок эле көптөгөн проектлерди буга чейин деле ишке ашырып келатабыз. Дагы бир топ мындай проектлер бизде абдан көп. Мен ал депутаттык мандаты жок эле кыла алам. Менин мына соццентринде
биздин президентибиз Испания королдугунун премьер-министри, а калган вице-президенттер болсо бүт баары премьер-министр, президент. Алардын арасында мен жаштар квотасы боюнча жалгыз мен эле кем багай дегендейчи, баягы эң кадимки. Анан калгандарым баары болсо президент, премьер. Алардын баары менен ар дайым жолугуп турабыз, сүйлөшүп турабыз. Абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ар кандай иш аракеттерди ишке мындайча айтканда киргизүү боюнча алардын баарын аткарып деле келе жатабыз. Анан пландар бар. Бирок бул жактан бийлик дагы ага жакшы караса, албетте болот. Анан бийлик неметпесе, көмөктөшпөсө, анда аларды Кыргызстандан реализация кылганга мүмкүн эмес. Бирок башка мамлекеттерге жардам берип атабыз. Мисалы мага кайрылышты баягында Панамадан, Колумбиядан биз гранттарды табып берип атабыз. Беспроцентный кредиттерди табып берип атабыз. Ар кандай бир инвестицияларды табып берип атабыз. Кайсы мамлекеттерде биздин партиялар бийликте же бийликчил коалицияда болсо ар кандай сунуштар, суроолор бизге талаптар түшөт. Анан ошолорго биз жардам берип жатабыз. А Кыргызстанга болсо мен тескеринче өзүм сунуштайм. Мындай кылбайлы, муну алып келбейли, мындай кылбайлы десем, көпчүлүк учурда бул жооп жок да. Мен Темирландан интервью алгандан кийин сөзсүз түрдө комментарийде мен бул баланы 40 жашта экен деп ойлогом, мынча жашта экен деп ойлогом деп аябай айтышат. Мындай өзүңдүн жашыңдын деңгээлине жараша бир иш аракеттер жасайсыңбы, мындай тамашалап, күлүп, ойноп, ичип, жегип, элесепеттеп? Бардыгын. Тамеки чекпейм. Ден соолукка абдан зыян. Ичип дейсиңер, ичип боюнча мен аракет кылам ичпегенге. Мындай, бирок ар кандай иш-чараларда тиги мындай кыргыздарда билесиңер да. Кыйнамай болот, неметет. Бирок эртеси күнү мен абдан өзүмдү жаман сезем ар дайым. Эртеси күнү мен ушундай кээ бир адамдар бар, өзүн жакшы сезишет. Ошон үчүн мен абдан жаман көрөм. Бирок тим эле андай жок, такыр эч качан ичкен эмесмин деп айткандан мен анда калп айткан болом. Мен калп айтканды жаман көрөм да. Бирок аракет кылам андан неметпегенге. Үчүнчүдөн бул велосипед деп айттыңыз. Велосипед ооба, мына мен ушул жылы мен үйрөндүм. Ушул жылы велосипед тепкенди мен үйрөндүм. Мага абдан жакты. Айдап жүрөм. Спортко кызыгасыңбы? Кайсы түрүнө кызыгасың? Буга чейин плавание эле болчу. Эми азыр болсо мына сиз байкагандай мен байкадыңызбы, байкаган жоксузбу? 3,5 жылда мен 42 килограммга арыктадым. 42. Анткени мындай да критикага, мына биз айтып атпайбызбы? Бийлик деле сынга, мисалы, туура эмес болуп атса, туура эмес деп айтып койсо, ошого мисалы көз салып туруш керек, жаман кабыл албаш керек депчи. Сиз эгерде комментарийлерди окусаңыз, эми рахмат элге. Эл баарын сезип көрүп турат, 90% жакшы сөздөр да. Бирок бир 5-10% чыгат да, бул семиз тиги бугу деп жазышат да. Анан аны окуп алып, мисалы, ал жекеликке өтүп кетип атат да. Бул маселе боюнча эмес да. Бирок даже жекеликке өтүп кеткен комментарийлерге деле эгерде көз салып коюш керек. Анткени жекеликке кетип кеткендер деле эчтеке таппай аягында жекеден бедемке таап атат да. Ошо жеке жакты деле оңдоп коюш керек. Андан эч нерсе деле болуп кетпейт. Мисалы жазып атат семиз деп. Эмне калппы? Семиз болуп жүргөнүм ошондо. Мына 42 килограммга арыктап алдым. Өзүм эле жакшы. Не дей аласыңар деп кой. Эми эмне дейсиңер? Эми азыр дагы бердемке деп табышат да, бердемке деп табышат. Эми аны тапканда ан боюнча дагы оңолуш керек. Анткени көрдүңөрбү, критика бизди оңдоп атат да. Анан дүйнө жүзүндө деген критиктер көп акча алат турбайбы? Мисалы, жазуучулардан көп адабий критиктер көп акча алат экен. Литературный критиктер. Жазуучулардан көбүрөөк. Мисалы, поварлардан, ашпозчулардан көбүрөөк акчаны только кулинарный критиктер эле көбүрөөк акча алат экен да. Көрдүңөрбү, дүйнө жүзү ушундай экен да. Анткени мисалы, туура сын айткан үчүн сен баарын билиш керек экенсиң. Бүт бардыгын билиш керек экенсиң, бүт даамдарды билиш керек экенсиң, бүт нерсени окушуң керек экен, ошондо баарын салыштырып көрүшүң керек экен, анан ошонун аянан жыйынтыктоо мындай жүргүзүш керек экенсиң да. Ошон үчүн критиктердин акчасы дагы көбүрөөк болот экен да. Чем ошол жумушту аткаргандардан караганданчы. Эми бирок биз ага деңгээлибиз жете элек го, биз аны түшүнө элек. Бирок бара-бара
биз дагы ошондойго баратабыз, жана дегустаторлор деп коюшат го. Эми бара бизде деле болот го деп мен ойлойм. Тегерегиңде канча жаштагы адамдар сен менен көп сүйлөшкөн, улуу адамдар менен жүргөндөй сезилет да. Чын айтайын, мына ооба средний возраст мен сүйлөшкөн адамдардын бир 45-терден ашып, где-то бир 75-терге чейин барат. Өзүңө тең туш балдар менен компьютер ойноп, билбейм, чукатып, бир мындай жаш баладай сезип көргүң келбейби? Жаш досторум 35-терде. 32-лерден өтүп калган. 32. Эмнеге мындай эрте чоңоюп алдың? Мен мектеп кезинде ушундай болчумун. Мектепте окуп жүргөндө эле мен класстагылар мага мектептегилер мына калп айттыртпайт да. Анткени мен чоң мектепте окугам, Толстойдо, Балыкчыда. Аякта 2-3 миң киши окуйт да, 2-3 миң окуучу. Мен менен окуучулар здравствуйте деп учурашчу. Привет деп айтчу эмес, салам алейкум деп айтчу эмес, мага окуучулар здравствуйте деп учурашчу мен менен. Мен өзүнүн кабинетим бар эле. Менин мектепте мен учительскийге свободно кирип чыкчумун. Менин ошо окружением бул мугалимдер, Гарано, Облано, анан ушундай болчу. Мектепте окуп жүргөндө. Университетте окуп жүргөндө менин окружением ушу мамлекет башчылар, биздин СНГнын мамлекет башчылары болуп калды. Анан университетти бүткөндөн кийин, мына кичине 22ден чыккандан кийин менин окружением в основном президент, премьер-министрлер болуп калды, башка өлкөлөрдүн. Азыр мисалы мен чатымды көчө мен өзүмдүн WhatsApp'ымды ачсам, биринчи 10 чаттан 6-оосу президент, премьер-министрлер экен. Азыр биз ошо Испаниядагы наводненияларды обсуждать этип атабыз, кандай кылсак, кандай жардам көрсөтө алабыз, немете алабыз депчи. Бул ушундай болуп кала берет экен. Жашоо ушундай экен да, бул эң башынан эле ушундай болчу. Бирок бул маган тескеринче жакшы да, анткени мен ошолордун билимин, ошолордун тажрыйбасын алып атам да. Алардын жашы уже мындай чоң да, 65-70, алардын билимин алып калбасаң, анда сен ошонун баарын өзүң өтүшүң керек болот. Ошончо ыйлашың керек болот, ошончо жыгылышың керек болот, ошончо неметчиң. Азыр анын баарын, например, жакшы да, баарын билгенде институциональный память деп коет. Туурабы, Мында ар бир доорду адам баласы басып өтүш керек да, окуучулук кезди, студенттик кезди, анан ой, мен 40-50 кишилер анан ошол жакты басып өтпөй калып, анан ошондо мындай жашарып башташат го, кутуруп. Антпейсиңби? Мен окуучулук кезди абдан жакшы окуучудай эле өткөргөм. Бүт активностьтин баарына катышкам. Бүт баарын көргөм. Ошондо эле здравствуйте деп алатса, анда сен здравствуйте деген ооба. Здравствуйте деп аткам, бирок мен баарына катышкам. Ошол жакта эмне болсо, КВН болсо КВН, Зарница болсо Зарница, классный частын түрлөрү, ар кандай открытый, бүт баарына катышкам. Гараждардын үстүнөн чуркап, рэкет менен кырылышып, согушуп, кан агып, эмненин баарын эле баары эле башыман өткөн. Студент кездеримде деле бүт баарын, дискотека бар, бүт баары өткөн. Анын баарын эч нерсе калган жок. Бирок мен бат-бат курс молодого бойца дегендей бат бүтүрүп көнгөнбүз да ошогочу. Эми азыр болсо убакыт жок көп нерселерге, бирок мага ушундай темп жыгат. Мына мен октябрда эле 8 мамлекетке барып келдимби, 7-8 мамлекетке барып келдим. Азыр дагы мына көптөгөн ноябрда көп пландаштырылган. Мен Чилиге бармакмын. Эми Чилиге барбасам дагы рахмат, мына Даниянын премьер-министри, Португалиянын премьер-министри, Испаниянын премьер-министрлеринин демилгеси менен мен прогрессивдүү альянстын жетекчилигине шайландым. Барбасам деле байкуштарга рахмат. Мен анан ЮАРга барышым керек эле, 4-5 Африканын мамлекеттерине, Ангола, Танзания. Андан кийин мен Швецияга барышым керек. Анын баарын жыйыштырып койдум. Ноябрда, эмдиги жылдын февральга азыр неметип атабыз. Анткени азыр жергиликтүү шайлоолор дайындалып калып, биз Кыргызстандан дагы, эми анткени Кыргызстан мага ооба, жакта маселелер көп, неме, бирок ошо эмнегедир мени абдан ар дайым ушу Кыргызстан кызыктыра берет да. Мындай жүрөгүңдөчү кичинекей бала жашайбы? Сен үйдө мамаңа эркелейсиңби? Жок, апама тиги немени эркелебейм, бирок бирок мен сиз айткандай, мен мындай аябай күчтүү адам. Мага эмне кылса дагы, мына мени камашкан өз учурунда, эмне гана кыйкырышпайт, угрожать этишкен, билесиңер, эмне гана кылышкан эмес өз учурундачы.
эч качан коркуп кеткен эмесмин. А бирок мисалы кино көрүп турсам мен илабий, мультик көрсөң деле илабийсиң. Аябай. Анан жаман көрөм, ошон үчүн мен кинотеатрга барбайм эч качан. Самолеттон учуп баратканда дагы аракет кылам көрбөгөнгө, мультфильм даже фильм дагы көрбөгөнгө аракет кылам. Анан бирөө бирдемке бир жактан бедный болуп калса, бир жактан же бирдемке сурап атса аябай жаман боло берем. Ушундайлар бар да, бирок бул дагы это какой-то, наверное, эмпатиянын чувствосы слишком высокий у меня. Вот это сострадание аябай высокий. Ошон үчүн мен айта беришет да, айтайм, эмне кыласың сен, канча жылдан бери мен ушу француздар менен сүйлөшүп ОСВВ программасын киргизели дегенбиз да Бишкекке. Алар кат түрүндө гарантия берген мэрияга. Силер иттерди атпагыла, биз аларды стерилизация, вакцинация кылабыз, анан Францияга алып кетебиз деп. Ошон кат менен ошолорго деле жаман боло берем. Жана эшиктен эле итти ата берсе, анан мышыктарды ата берсе, башкача сезимдер боло берет да. Анткени ал тандабайт да, ит болуп туулуп калганга же мисалы мышык болуп туулуп калганга башкача боло берем да. Я понимаю, что они мындай жаман бирдемке кылып атат, бирок триада Макдональда деген бар криминалистикада. Бул кичинекей балдар келечекте кантип убийца болуп калат экен түшүнсө. Триада Макдональда бул 3 принцип. Биринчи бул зоосадизм. Эгерде ал животныйларды мучить эткенди жакшы көрсө, мисалы кичинекей коёнду кармап алып өлтүргөнү жакшы көрсө, же чымынды тим эле башкача өлтүргөнү жакшы көрсө, же бир ушул мышыктарды өлтүргөнү жакшы көрсө, мисалы бул чоң знак. Экинчи бул бирдемкени күйгүзгөндү жакшы көрсө, поджигательство. Анан үчүнчү бул төшөккө тийсе. Анан ушул 3 принцип биригип калса, анда бул аябай опасно да. 1 это опасно, 2 это очень опасно, 3 это слишком опасно. Ошон үчүн мисалы өнүккөн өлкөлөрдө жана издешет го. Мисалы өлүп калган ит, мисалы бирөө өлтүрүлгөн ит болсо, уже мындай плюс коюп коюшат да. Анан 2-3 жолу бир жактардан табылса, бир квадраттан тапса, анда алар уже ошол кичинекей баланы издеп башташат. Анан ошол бала менен психологко алып барып, школьный психологко алып барып, ар кандай жумуштарды жүргүзүп башташат. Анткени бул кичинекей кезинен башталат. Жана маньяктар, убийцалар, немелер, это все начинается с детства. Мен бүгүн айтып атам, мына күлүп атканбыз жана балдар менен. 90-жылдары төрүлгөн балдарды карасаңар, 92, 93, 94 деген бардыгы кичинекей, мындай арык бойлору кичинекей, ушундай да бардыгычы. Анан 2000-жылга төрүлгөндөрдүн баары килейген да. Эмнеге? Анткени жанагы Советтер Союзу жаңы урагандан кийин продукты жок, витаминдер жок, акча жок, неме жок. Ошон үчүн авитаминоз, понимаете, да? Нехватка витаминов, нехватка продуктов питания. Анан ошон үчүн алар баары ушундай болуп калган да. Азыр мисалы баары бар, жетиштүү, канча жесе дагы ал уже андай болбой калат да. Анан 2000-жылкылар төрөлгөндөн кийин уже баары бар да. Маса банан, апельсин, эмне десең баары бар да, витамин. Баарын жеген. А бала деген мындай да, акасы биринчи, экинчи жыл өтө маанилүү экен да. Бул фундамент. Ошондо иммунный системасы түзүлөт, ошондо баардыгы түзүлөт да. Бул деген фундамент сыяктуу, үй салып аткан сыяктуу. Эгерде силер фундаментти мисалы бир этажга салып койсоңор, же времянкадай кылып, ал времянка эле болуп салынып калына берет да. Эгерде фундаменти килейген небоскребкодай болуп салынса, анда ошол фундаментке небоскреб болуп салынып кете берет да. Небоскреб болуп салынып кете берет. Ошон үчүн балдардын 1, 2, 3 жашы өтө маанилүү экен. Бул физикалык жактан, биз азыр айтып кеткендей, канчалык чоң болот, канчалык иммунитети күчтүү болот, канчалык неме болот. Анан бул моральный жактан дагы да, ошо балдар менен акасы энелер дагы сүйлөшүп туруш керек экен. Ал бала түшүнбөсө деле эч нерсени, сүйлөбөсө деле ошо бала менен чоң кишидей эле сүйлөшө бериш керек экен да. Бүгүн мындай болуп атат, тиндей болуп атат, бул тигил, бул бугул депчи мындай развивать этиш керек экен да. Анткени бул процесстер, мунун баары уже изилделген, маалыматтын баары болгон. Мен ошон үчүн азыркы президентти басайм, эмнени дагы эмне үчүн абдан сыйлайм, бул кыргыз тилине болгон чоң маани болуп атканы, чоң көңүл буруп атканыбыз да. Анткени кыргыз тили улуттук тилибиз, муну өстүрүш керек, өнүктүрүш керек да. Бирок ошол эле учурда айтыш керек, мына дүйнө жүзүндөгү маалымат 8% орусча бар экен да. Мисалы сиз орус тилин өздөштүрсөңөр, жакшы билсеңер, анда сиз дүйнө жүзүндөгү маалыматтын 8% биле аласыңар. А калган 92% биле албайсыңар. А мисалы бир эле кыргыз тилин билсеңер, анда элестеткиле 0 бүтүн канча
пайыз маалымат бере аласыңар. Мисалы ошол эле биология, нейротехнология, нейроинженерия, биоинженерия деги бул жаңы миллион открытиялар болот күндө. Анан орус тили деген бул деген 10-дун 6 тилин бири да. Ошондо дагы орус тилинде дүйнө жүзүндөгү маалымат 8% которулуп тур орус тилине. Ошон үчүн биз аракет кылыш керекпиз көп тилдерди билгенге, баарына умтулганга. Бирок ошол эле учурда өзүбүздүн дагы тилибизди, маданиятыбызды, тарыхыбызды сактаганга, коргогонго жана даңазалаганга аябай аракет кылыш керекпиз. Эмнеге дегенде, мына мен Италияда Флоренциянын мэры чакырып, мени Флоренциядан операга алып барышты. Анан мага мактанып башташты. Мына бизде опера, биз деген ойлоп тапканбыз 17-чи деди, 18-чи деди, 16-чы кылымда дейт да. Мына бизде опера деген кандай десем, мындай жана ансамбльдарды коюп, мына бул деген жанагы ар кандай ансамбль, вокал бар го, жана 5-6 инструментти алып бир учурда ойногонду ушундай оркестрди биз ойлоп тапканбыз дейт. Таң каласың да, кыргыздарда мына Манас эпосы боюнча эле музыкалык аспаптардын аттарынан 300дөн ашыгы бар экен. Музыкалык аспаптардын аттары. Алардын көбү балким азыр жоголуп кеткен. Бирок аттар калып калганда, канчалык кыйын калк да кыргыздарчы. Эми ошолор деген иргели оркестр, ансамбль болчу да. Элестетик эле. Бирок биз аны деген башкалар билишпейт дүйнө жүзүндө. Эмне үчүн Чыңгыз Айтматов дүйнө жүзү боюнча белгилүү? Чыңгыз Айтматов. Анткени Чыңгыз Айтматов ошол согуштан кийин жашап, 23-жылы төрөлгөн, бирок эми чоңоюппай өсүп калган жашы согуштан кийин болду да, уже 60-чы жылдары. Анан ал киши ар кандай поездкаларга барып, өзүнүн китептерин башка заграницадан көрсөтүп, анан аларды окуп калып, анан издание кылалы деп, ушундан да туурабы? Андан дагы Чыңгыз Айтматовтой сыяктуу эле бизде жазуучулар абдан көп. Аларды го биз билебиз. Бирок алардын жумуштары, иштери тилекке каршы орус тилине дагы, англис тилине дагы, немис тилине дагы которулбай калгандан да. Биздин музыкалык байлыгыбыз, тарыхый байлыгыбыз, адабий байлыгыбыз, философиялык байлыгыбыз тилекке каршы которулбай калган. Анан мен мына Асан Кайгыны окуп көрүңүздөр, барпын Сократтар эс алат, Аристотельдер. Биздин мына философтарды окусаңар, эс алат. Тим эле мен таң калам. Бирок проблема эмнеде? Проблема биз аларды которбой жатпайбызбы башка тилдерге. Ошон үчүн бизге эмне керек? Бул бүт дүйнө жүзүндөгү маалыматты эң маанилүүнүн баарын кыргызчалыга которуу, жана биз кыргыз эли топтогон байлык, эми биз мындай абдан деле көп байлык топтогон жокпуз, алтын менен же бирдемке менен, бирок биз абдан чоң руханий, маданий, анан илимий, абдан чоң байлыкты топтодук. Бирок биз ошол байлыкты менен башка элдер менен бөлүшө албай жатабыз. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Ооба. Темирландын жеке жашоосунда кандай жаңылыктарды күтөбүз? Сурааны элдер китачып да. Ооба, сиз билесиз, мен бардыгын план менен кылганды жакшы көрөм. Кудай буйрса, бардыгы жакшы болот го, Кудай буйрса. 26-га чыксаң ошондо. Качан жакшы болот экен? Жаңы эле чыктым мына, бир ай мурун 26-га чыктым. Эми азыр ушундай болуп калбады, азыр заман ушундай болуп калды. Анткени үй бүлө деген бул дагы жоопкерчилик кандай? Мен жоопкерчиликтен эч качан качпайм, бирок ал деген коопсуздук маселеси да. Сен саясатчы болсоң, анда үй бүлө деген бул мындай цель сыяктуу болуп калат да. Карганча буйдук жүрмөк белем, Жок эми анчалык эмес. Эми алганда шылтоолорду ойлоп таба бериш керек да деп койсоң. Бирок мындай Темирлан сүйүп калып бир кызды, аны ойлонуп, ушундай темалар же болгон эмес беле? Буйрса. Эми бул аябай жеке суроолор, аябай жеке. Мен башка суроолордун баарына жакшы жооп бере алам. Жок, сен бүт менде андай ачык жок, тема жок, ачыкпыз биз дегенсиң. Жок, ачык эле, ошон үчүн ачык эле жооп берип атпайм. Азырынча планда бар. Бирок
мындай точный дата жоқ дегендей, ертең емес дегендей, бүгін кеш болып қалды деп қойшы эле кыргыздарда. Бүгін кеш болып қалды, ертең ойлонолу дегендей планда бар. Бирок алыскы план болушу. Жок, тең алыскы эмес, аябай алыскы эмес, бирок аябай жакынкы да дагы эмес да. Ошо байкалып атат, аябай жакынкы. Эгердечи мага мүмкүнчүлүк берсе, шайлоого карата эле азыр 17 ноябрда, ушул жылдын 17 ноябрында шаардык шайлоо болот да, эми ошого жараша эле суроолор камтылып калды, элдер билип калсын, ал кийим эмне деген сыяктуу. Бирок мага мындай Темирландын өзүн коюп эле анан каалагың сүйлөшө бер десе, ушундай жааттарда аябай сүйлөшмөкмүн, сен аябай отуруп алып эзгим келди. Койчу, анан эмне, биягы эмне, анан эмнеге тиягы мындай депчи. Бирок биздики кичине бүгүн мындай көбүрөөк расмий болуп кетти да. Ушундай бейрасмий. Сиз, мен билишимче, сиз дагы балыкчыдан болосуз да. Анан эмне? Сиз дагы балыкчыдан. Шайлоолор бүтсө, Кудай буйрса, ошол көлгө барып, жайында же жазында, ошо балыкчыдан деле тартсак болот. Көлдүн жээгине отуруп, жаңы пляжыбыз бар да. Көлдүн жээгине отурса болот, анан детсадка барсак болот. Мен окуган детсадтан ошо мугалимдер менен сүйлөшкүлө, мектепке барып мугалимдердин классташтарым менен сүйлөшүп көргүлө, ошо мугалимдер мага сабак берген мугалимдер менен сүйлөшүп көргүлө, эмне дейт. Мен жашаган городокто, мен военный городок 40 лет Киргизия, азыр Аманбаев көчөсү. Кошуна эмес беле. Ошол жака барып, мына кошуналардан сурасаңыз болот, бул кандай үйдө жашаган, ушу үйдү көрсөтөйүн, кайсы квартирада жашагам. Азыр айтып атышпайбы, бул кайсы олигарх теге бугу депчи. Мына ошонун баарын деле эл көрсө, жакшы болот эле дейм да. Азыр Темирландын материалдык жакта кандай байлыктары бар? Эмнени топтой алдың? Эми мен биринчиден мен азыр 5-6 кызматта иштейм. Эл аралык кызматтарда мага баары жетиштүү. Көбүн албетте мен партияга жумшайм, көбүн ар кандай кайрымдуулуктарга жумшайбыз. Эми бирдемкени топтогонго мен умтулбайм да. Кандайдыр бир байлыкты топтогонго бул мүмкүнчүлүк бар. Бирок баягы Павел Дуровдун интервьюсун окуп калып, мен дагы ошону деп күлүп койдум да. Павел Дуровдун интервьюсун окуп калып, Павел Дуров айтып атпайбы, менин карточкамда баланча миллиард бар, бирок менин квартирам же машинам жок деп. Же Илон Маск айтты, ошентип, Илон Маск айтты. Ошол туура экен да. Анткени сен канчалык байсаң, неме боюнчачы, сен түшүнөт экенсиң да, материалдык бул байлыкты түзбөйт экен да. Бул жактан еще мына Атамбаевдин аялы Раиса Менахмедовна мени таң калтыртат ушул жагынанчы. Ал кишиге мына Татарстандын президенти машина подарить этти эле да. Мына билесиңер, баягы Атамбаевди камагандан кийин баягы Сооронбай Шариповичтер камашпады беле 7-8 кой таш окуялар боюнча. Анан конфискация кылып машиналардын баарын деле тартып алышпады беле, билесиңер да. Ошондо тиги Раиса Менахмедовна жарымысы татаркада бул татарка. Анан Татарстан президенти менин эжем бул деп машина подарить эткен болчу. Машина подарить этип, анан ошонун айдоочусу менен чогуу белек берген да. Анын айдоочусуна өмүр бою зарплатасын тигилер төлөп бербек. Төлөпүн, анан өмүр бою бензин деп. Өмүр бою бензин деп. Анан Раиса Менахмедовна 1 ай, жарым ай неметип, анан өзү эле отказ кылып койду андан. Азыр мына татарский обществода турат. Качан Раиса Менахмедовна керек, ал алат. Бирок ал аябай редко. Мисалы көлгө барса, же Нарынга барса, же бир жакка барса, иш сапары менен же эс алган. Мындай такыр мына общественный транспортко, автобуска түшүп алып эле жүрө берет. Анан мен таң калам да. Анан биринчи таң калчумун. Бирок мен азыр деле ошо материалдык немеден мен уже алыстап кеттим. Эмнеге? Мисалы мага бирдемкелерди белек берсе, мен мына баягы сентябрда мен туулган күнүм болду, мага көптөгөн белектер келди. Абдан көп белек келди. Буга чейин дагы мен мына 1,5-2 ай өтүп кетти, дагы эле ачып карай элекмин. Ошончо жатабы? Жатат. Эмнелер белекке келди, еще карай элекмин. Убакыт өтөр менен мындай экен да, бул материалдык байлык деген өтүп кете берет экен. Эми анын баарын чогултканда эмне? Чогултканда эмне анын? Эми чогултуп аласың, анан бир күн карайсың, 2 күн карайсың, анан көп болуп кеткенде, мисалы анын баары чаң басып кала берет жөн эле. Ошон үчүн ага деле аябай деле умтулбай эле коюш керек.
кадыр барк болсо дүйнө кала берет экен да. Мисалы ошол эле Наполеон, мына чоң эле Юлий Цезарь дегендердин алардын аттары калды да, а байлыгы калган жок. Туурабы? И бул кайсы жазуучуну айтпа, кайсы чоң саясатчыларды айтпа, кайсы философторду айтпа, кимди айтпа, алардын бир дагы эч нерсеси калган жок. Алардын ошо наследиясы, алардын ошо жүрүш-түрүшү, алардын чогулткан руханий мындай байлыгы. Буга чейинки саясатчылар азыркы жаш саясатчылар экөө бири-биринен асман менен жердей айырмаланат. Мен мурунку кечирип койсун, бирок ошол саясатчылар сүрүлүп чыгып, азыр алардын толкунун жаңы силердей болгон толкун басып келатканынан мен абдан кубанычтамын. Анткени булардын ой жүгүртүүлөрү таптакыр башка. Мисалы үчүн тегерегиңерди сен өңдөнгөн жаш досторум бар, тааныштарым бар. Бирок алар мындай материалдуулук жыйнаганын, же болбосо акча деп көзү жайнаганын көп деле баамдай бербейм да. Алар акча чогултса дагы мындай эл үчүн, кызмат үчүн чогултушу мүмкүн да. Мону могу элдин боягына колдоном, минтейм, тиңтейм деген сыяктуу. Мага ушул нерсе абдан жагат. Жана мындай бири-бири менен атаандашып, менин эле атым чыксын, мен эле чыгайын, мен эле болоюн деген да нерсе жок. Мага эле болсун деген нерсе жок да, мындай эгоисттик сезим жок. Бөлүшкөндү билгендери жагат азыркы жаш саясатчылардын. Мындай аң сезимдери башка болуп келатканы абдан жагат. Ошон үчүн аябай силерди, жаштарды колдоп, жан үрүп, ичимен мындай шунткенимдин себеби ошол да. Тигилер мурункулардын заманы өтүп баратат, башка мода кетти. Саясаттагы башка мода, бирин-бири чукумай мода. Жөн эле кара, бири-бирине кара көө жапмай мода. Жөн эле эки жейке туруп алып согушмай мода. Элдин баарын бөлүшмөй мода. Ошол модалардын баары кетип, азыркы жаштар, азыркы толкун таптакыр башка нерсени, элди бириктирүүгө, билбейм, улуттук бир нарк наслдерди өстүрүүгө, же мамлекет катары өсүүбүзгө, бири-бирибизге мындай атаандаш болуп, сен туруп, сен бул бутка чап, жүгүрүп келаткан бутка чылбыр менен чаппай, тескерисинче канчалык алдыга бирөө озуп атса ошо үчүн кубанганга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Анан ошондой жаңы мода киргизебиз деп ойлойм. Үмүтүм чоң. Эртең тетирип бассаңар таяк жейсиңер менден. Туура, куралбастык болбош керек. Мисалы мен ар дайым сүйүнөм да. Ким болбосун, кандайдыр бир жетишкендиктерге жетсе, ар дайым мен сүйүнөм да. Бирок куралбастык деген бизде абдан көп да, кыргыздарда. Терең сиңип кеткен, бирок аны биз тазалайбыз да. Бирок ошол аябай оор болуп атат. Бир баянда анекдот угуп калдым. Бир кыргыз Кудайдан суранат экен. О Кудай, Кудай, Кудай деп кечкеле сурана берет экен. Анан Кудай, эмне болду кыргыз деп коет экен да. Десе, бул чын эле Кудай десе, ооба дейт экен да. Сурасам болобу десе, сура десе, тиги сразу сурап баштайт экен. $1 миллион бер, мага үй бер, машина бер десин. Кудай, ай, бир нерсени эле сура. Бир нерсени эле сура, анан билип кой, кошунаңа 2 эсе берип деп. Алгандайча дейт. Эми $1 миллион сурасаң, кошунаңа $2 миллион берем. Үй сурасаң, кошунаңа 2 үй берем деп. Анан тиги кыргыз ойлонуп туруп, Кудай, мен чечтим дейт да. Эмне десе, менин бир көзүмдү чукуп койчу деп коет экен да. Анысы айткандай. Жок, бул күлкүлүү бир тарабынан. Экинчи тарабынан бул абдан кайгылуу да, кайгыруу. Мындайча куралбастык деген болбош керек. Тескерисинче сүйүнүш керек да. Бизде ушундай болуп атат, мындай болуп атат деп. Мына көчөгүн эле кыргыздардын кызы Өзбекстанда баса социал-демократиялык партиясынан Олий Мажлиске депутат болуп шайланды. Өзбекстандын парламентине, республикалык парламентине социал-демократиялык партиядан кыргыз шайланды. Биз социал-демократиялык Өзбекстан партиясын, мына мен туулган күнүмө деле келишкен делегаттары, биз келишим түзгөнбүз, жакшы иштейбиз. Мына продвигать мына кыргыздар социал-демократтардан шайланды. Биздин коллегалар менен, бизде демократиялык партия менен келишимдер бар Кореяда. Алар болсо кыргызды
Сеулдун парламентине шайлашты. ооба. Биз азыр орустар менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кыргыздарды мамлекеттик думага дагы койбойсуңарбы деп. Анткени кыргыздардын саны көп болду, силерге жакшы добуш болот депчи. Анысы айткандай биз Кыргызстанда гана эмес, биз аракет кылыш керек, биз дүйнө жүзү боюнча кыргыздарды көбөйтүп өстүргөнгө. Анан мисалы Израиль эмне үчүн мындай күчтүү мамлекет эми? Дүйнө жүзү жаман көрөт. Азыр алар ачык эле фашисттик саясат жүргүзүп жатат. Мен соццентрдин вице-президенти болгонума да карабастан мен бүт жерден эле ачык эле айтып келатам, бул фашисттик өкмөт турат азыр депчи Израилде. Эми эли, конечно, эл эч качан жаман болбойт. Ар бир элде ар кандай адамдар бар да. Израилде дагы эки партия бар, бул Авада менен Мерец деген, бул оппозициялык партиялар. Азыркы өкмөткө аябай каршы, мен аларды аябай колдойм. Бирок өкмөтү фашисттик саясат жүргүзүп жатат. Бирок Израилдин күчү эмнеде? Алар өзүнүн адамдарын дүйнө жүзү боюнча бири-бирин тартат да, бири-бирин өйдөгө тартат да. Мына ушул саясатты дагы биз дагы жайылтканга аракет кылыш керекпиз. Мына мен быйыл Норвегияга премьер-министрдин чакыруусу менен барып келдим, королдугуна, Норвегия королдугуна. Ослодон мэриясын алып барышты. Ошол жакта Нобелевский зал бар экен. Ошол жактан Нобель лауреат премияларын баарын ошол жактан награждение кылат экен. Сыйлыкты ошол жактан тапшырышат экен. Ошол залга киргенде мына анам мага айтышты да, ошол жактан жыл сайын Нобель сыйлыгы берилет деп. Тим эле ошол толкунданып кетип ыйлабеген аздан, ана толкунданып кетип кетсең, башкача сезимдер болуп кетет экен да. Ошол жакта эң акылдуулар, эң мындай адамдар ошол жакта. Бирок канча кыргыз ошол жакта боло алмак? Эгерде биз туура иштесек, бизде ошончо философтор, ошончо жазуучулар, ошончо күчтүүлөрдүн баары эле чыккан. Мына медицина боюнча деле орустар азыр спутник Ви деп антиковидке жана ойлоп табышпадыбы немен? Аны болсо дагы мына КГМАнын бүтүрүүчүсү биздикилер болуп чыкты. Көрдүңөр. Немелер биздики көп. Алардын баары ала өрмек да, бирок биз аны ошо биз бири-бирибизди мындай даңктап, барктап, анан башка тилдерге которуп биргизе жеткиргенде бизде жок экен да такыр. Еврейлерде ошол бар. Ошон үчүн мындай жакшы жактарын ошолордун биз дагы ошол тажрыйбага үйрөнүшүбүз керек экен да. Сон. Кудай буйрса ошондой болот деп ойлойм. Алдыда шайлоо турат, барыңарды шайлоодо туура чечим жүрөгүңөр менен, акылыңар менен кеңешип кыласыңар деген ойдомун. Силерге болсо ийгилик каалайм. Сизге чоң рахмат. Дагы ушинтип өсүп, өнүп, бизди сыймыктандырып, бийикке чыгып жүрө бергиле. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, маек жөнүндө пикириңиздерди комментарийде күтөбүз. Каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Дагы кимдерди көргүңөр келет, эмне жөнүндө сүйлөшөлү, анын баарын жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта матурыңуздар.